Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Алгач бортто 180 жүргүнчү баратканы айтылган. Кийинчерээк учакта 167 адам болгону туурасында расмий маалымат берилди. Ирандын борбору Тегерандын Имам Хомейни атындагы эл аралык аэропортунан көтөрүлгөндөн кийин кулаган украиналык учактын бортундагы жүргүнчүлөрдүн баары мерт болду. Бул туурасында РИА Новости Рейтер агенттигине шилтеме жасоо менен жазды. Азыркы тапта Украинанын Ирандагы элчилиги каза болгондордун аты жөнүн тактап жатат. Ирандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги учактын кыйрашынан адамдардын аман калуу мүмкүнчүлүгү жок экенин кабарлады. Учурда куткаруучулар самолеттон чыккан өрттү өчүрүүдө. Boeing 737-800 үлгүсүндөгү аба кемеси Тегеран-Киев багыты боюнча учуп чыккандан 2 мүнөттөн кийин радардан жоголуп кеткен. TS-752 каттамындагы учак Тегерандан 8 январда саат 2:42 абага көтөрүлгөн. Соңку маалымат саат 2:44 алынган, деп жазган Flight Radar Twitter аккаунтуна. Алдын ала маалыматтар боюнча бортто 180 жүргүнчү баратканы айтылган. Кийинчерээк Ирандын авиация министрлигинин өкүлү Джафар Зада учакта 167 адам болгонун РИА Новостиге билдирген. Маалымат булагы Спутник KG.